Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучулар? 5-класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Балдар, сабакка кирердин алдында адашкан тамгалардан сөз курайбыз. Тапкычтыгыбызга көнүгүү жасап көрөлү. Бул адашып кеткен тамгаларды көрдүңөрбү? Ушул тамгаларды өз ордуна коюп, кандай сөз жасасак болот? Кана ойлонуп көрөбүз. Азаматсыңар, мектеп деген сөз жасасак болот. Эми балдар, кийинки адашкан тамгаларга көңүл бургула. Балдар, бул тамгалар аркылуу бир эмес, эки сөз жасасак болот экен. Кана таап көрөлү. Туура, чара жана арча деген сөз жасалды. Эми кийинки тамгаларды карайбыз. Бул адашкан тамгаларды өз ордуна койсок, эмне деген сөз келип чыгышы мүмкүн? Ойлонуп көрөбүз. Туура айтасыңар. Макал деген сөз келип чыкты. Кийинки адашкан тамгаларды карайлы. Бул тамгалар аркылуу сабак деген сөз келди. Азаматсыңар балдар. Эми бүгүнкү сабагыбыздын темасына көңүл бөлгүлө. Татаал сүйлөм, анын тыныш белгилери деген темада сөз сүйлөшөбүз бүгүн. Бүгүнкү сабакта татаал сүйлөм, анын түзүлүшү тууралуу маалымат аласыңар. Тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн айырмачылыгын ажырата билесиңер. Сүйлөмдөрдүн маанисин талдап, татаал сүйлөм түзө аласыңар. Бул алманын сүрөтү. Ал эми бул банан. Эми балдар, алдыдагы тегерекчилерге алма менен банандын бири-бири менен айырмачылыктарын жазып көрөлүчү. Алманын өңү кызыл, банандыкы сары. Алманын формасы тоголок, банандыкы сүйрү. Алма Кыргызстанда өсөт, ал эми банан бизде өспөйт. Алманы кабыгы менен жесе болот. Ал эми банандын кабыгын ачып жейбиз. Эми балдар, ортодогу боштукка биз алма менен банандын окшоштуктарын жазып көрөлүчү. Алма менен банан жемиш албетте. Балдар жакшы көрөт. Таттуу. Экөө тең витаминдүү жана бакта өсөт. Көрдүңөр балдар? Эки жемиштин бири-бири менен айырмачылыктары, ошондой эле окшоштуктары да бар экен. Эми алма жана банан деген сөздү маанисин кайсы сөз бириктирип турат? Албетте, жемиш деген сөз бириктирип турат. Экөө тең жемиш. Эми ушул эки сөз аркылуу сүйлөм түзөбүз. Апам алма, банан алып келди. Жемиштер абдан даамдуу экен. Көрдүңөрбү балдар? Бул сүйлөм эки сүйлөм аркылуу түзүлдү. Себеби сүйлөмдөрдүн ортосунда маанилик жакындык бар. Эми кийинки сүйлөмгө жакшылап көңүл бөлгүлө балдар. Акылы бар билим самайт деген сүйлөм. Жана коңур күз келди. Ушул эки сүйлөмдүн ортосунда маанилик жакындык барбы? Ойлонуп көргүлөчү.
Албетте, эки сүйлөмдүн ортосунда эч кандай маанилик жакындык жок. Ошол себептен бул эки сүйлөмдөн биз сүйлөм түзө албайбыз. Эми кийинки сүйлөмдү карайбыз. Баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт. Бул эки сүйлөмдүн ортосунда жакындык барбы? Эки сүйлөм менен биз чогуу бир сүйлөм түзө алабызбы? Албетте, баатыр бир өлөт, коркок миң өлөт. Маанисинде жакындык бар. Ошол себептен биз эки сүйлөм аркылуу сүйлөм түздүк. Кийинки сүйлөмгө көңүл бөлөбүз. Алаканын шак койду. Айдар ордунан ыргып турду. Деген эки жөнөкөй сүйлөм аркылуу биз алаканын шак коюп, Айдар ордунан ыргып турду деп сүйлөм түзсөк болот экен. Демек балдар, биз жогоруда келтирген мисалдар маанилеш сүйлөмдөр аркылуу түзүлгөн татаал сүйлөмдөр болду. Эми татаал сүйлөм деген эмне? Биз эрежесине көңүл бөлүп көрөлүчү. Эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөрдөн туруп, бир ойду билдирген сүйлөмдөр татаал сүйлөмдөр деп аталат. Балдар, бул сүрөттө биз эмнени көрүп турабыз? Албетте, көптөгөн китептер. Ушул сүрөт боюнча сүйлөм түзөбүз. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм түзүлдү. Ал эми сүйлөмдүн маанисин силер билесиңер, түшүнөсүңөр деп ойлойм. Бул сүрөттө эмнени байкап атабыз балдар? Көрдүңөрбү? Канчалык китепти көп окуган адам ошончолук бийик турарын көрүп турабыз. Эми ушул сүрөт боюнча татаал сүйлөм түзүп көрөлүчү. Ким көп окуса, ал көптү билет. Көрдүңөрбү? Бул жерде дагы эки жөнөкөй сүйлөм аркылуу татаал сүйлөм түзүлдү. Бул сүрөттө дагы китеп менен байланыштуу сүрөт экен. Эми сүйлөмгө көңүл бөлөбүз. Китепсиз билим жок. Билимсиз өмүр жок. Эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм түзүлдү. Бул китептин баркын билет окуган, билимсиздин эмне келет колунан? Деген дагы эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм болду. Демек, татаал сүйлөм болуш үчүн анын тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосунда сөзсүз түрдө маанилик байланыш болуш керек. Мисалга бул сүйлөмдү окуп көрөлүчү. Карысы бардын ырысы бар. Жана сыртта катуу шамал болуп жатат. Деген эки сүйлөмдүн ортосунда эч кандай маанилик жактан байланыш болгон жок. Туурабы балдар? Ошондуктан бул эки сүйлөм аркылуу биз татаал сүйлөм түзө алабызбы? Жок, албетте. Бул эки сүйлөмдөн татаал сүйлөм түзө албайбыз. Бул сүрөттү көрдүк, балдар. Ушул сүрөт боюнча дагы татаал сүйлөм түзүп көрөлү. Китепти сүйө билгиле. Ал турмушуңарды жеңилдетүүгө жардам берет. Мында дагы эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөм түзүлдү. Эң негизгиси балдар, биз бул жерден эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Эки жөнөкөй сүйлөм биринин оюн бири толуктап, маанилеш сүйлөмдөр болуп атат. Ошол нерсеге көңүл бөлөбүз. Акылдуунун сөзү кыска.
айта салса нуска деген эки жөнөкөй сүйлөмдөн татаал сүйлөм түзө алабызбы? Албетте. Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска деген татаал сүйлөм түзсөк болот. Себеби бул эки сүйлөм маанилик жактан биринин оюн бири толуктап атат. Балдар, жазууда татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосуна үтүр белгиси коюлат. Эми төмөндөгү сүйлөмгө жакшылап көңүл бөлөбүз. Күз келди. Дыйкандар түшүм жыйнашты. Бул татаал сүйлөмдүн тутумунда эки жөнөкөй сүйлөм бар. Биринчиси күз келди. Экинчи дыйкандар түшүм жыйнашты. Тыныш белги кайсы жерге коюлду, балдар? Албетте, биринчи жөнөкөй сүйлөмдөн кийин үтүр белгиси коюлду. Демек, татаал сүйлөмдөрдү тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосун үтүр белгиси ажыратып турат экен. Татаал сүйлөм маанисине карай экиге бөлүнөт. Тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. Тең байланыштагы татаал сүйлөм ар бир жөнөкөй сүйлөм бири-бирине баш ийбейт. Жол болсо, өз ара бирдей даражадагы эки же андан ашык сүйлөмдөрдөн түзүлөт. Мисал келтирип көрөлү. Билимдүү эмгегине ишенет, билимсиз түшүнө ишенет. Эмне себептен бири-бирине баш ийбейт деп атабыз, балдар? Бул жерде билимдүү эмгегине ишенет деп биз сүйлөмдү бүтүрүп койсок деле болот. Өз алынча сүйлөм боло алат. Бирок биз ага маанилеш дагы бир сүйлөмдү кошуп, татаал сүйлөм түздүк. Ошол себептен эки жөнөкөй сүйлөмдүн ортосуна үтүр белгиси коюлду дагы эки сүйлөм тең байланыштагы татаал сүйлөм болуп келди. Кийинки сүйлөмгө көңүл бөлөбүз. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат. Бул жерден дагы эмне себептен тең байланыштагы? Эки жөнөкөй сүйлөм бири-бирине бирдей даражада байланышып атат. Балдар, тең байланыштагы татаал сүйлөмдөр кээде байламталар аркылуу да байланышат. Силердин эсиңерде бар кандай байламталар бар экен, Эми алдыда ошол мисалдарга көңүл бөлөбүз. Да, дагы деген байламталар аркылуу түзүлгөн татаал сүйлөмдөргө көңүл бөлөбүз. Шамал катуулады да бороондун улуп уңшуганы угулду. Байсалдын ылдамдыгы тез болсо дагы жарышта экинчи келди. Ушул жерден, балдар, тыныш белгисине көңүл бөлгүлө. Кайсы жерден биз тыныш белги койдук? Байламтадан кийин үтүр белгиси коюлат экен. Кийинки байламтага көңүл бөлөбүз. Бирок, ал эми, анткени, же болбосо деген байламталар аркылуу байланышканда кандай тыныш белгиси коюлат экенин биз алдыда көрөбүз. Эсимде жок деп баары айтат. Ал эми акылым жок деп ким айтат? Мен өз колум менен белек даярдадым. Анткени бүгүн апакемдин майрамы. Бул жерде ал эми, анткени деген байламталар кошулду. Балдар, эми тыныш белги кандай коюлганын
көңүл бөлөбүз. Үтүр байламтадан мурда коюлду. Себеби бул байламталар өзүнүн кийинки сүйлөмгө тиешелүү. Эми балдар, жана деген байламта аркылуу түзүлгөн татаал сүйлөмгө көңүл буралы. Мен жайында Каркыра жайлоосуна бардым деген биринчи жөнөкөй сүйлөм. Ал эми экинчи жөнөкөй сүйлөм. Ал жактан ат чабыш оюнун көрдүм. Ушул эки жөнөкөй сүйлөм аркылуу татаал сүйлөм түзсөк болобу? Биз жана деген байламтаны кошуп, татаал сүйлөм түзүп көрөлү. Мен жайында Каркыра жайлоосуна бардым, жана ал жактан ат чабыш оюнун көрдүм. Бул жерде тыныш белги кайсы жерге коюлду? Байкадыңар балдар? Бул жерде тыныш белги коюлган жок. Себеби жана деген байламта келсе, үтүр белгиси коюлбайт экен. Демек балдар, тыныш белгинин коюлушу дагы ар түрдүү болуп келерине көңүл бөлдүк. Бул тууралуу силер китебиңерден дагы кошумча окушуңар керек. Эми багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм тууралуу сүйлөшөлү. Татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири ойду жыйынтыктап, экинчиси ага көз каранды абалда турса, багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм болот. Ушул өзгөчөлүгүнө ылайык баш сүйлөм жана багыныңкы сүйлөм болуп экиге бөлүнөт экен. Мисалы, жакшы менен дос болсоң, өмүр бою кол үзбө. Бул сүйлөмдөгү айтылган ойду өмүр бою кол үзбө деген сүйлөм жыйынтыктады. Демек, бул баш сүйлөм. Ал эми жакшы менен дос болсоң деген сүйлөм кийинки сүйлөмгө көз каранды болуп турат. Бул багыныңкы сүйлөм. Бул сүйлөмдү карайбыз балдар. Булут кайда жылса, көлөкө да ошол жака жылат. Эки жөнөкөй сүйлөмдөн татаал сүйлөм түзөбүз. Булут кайда жылса, көлөкө да ошол жака жылат. Эми балдар, ушул жерден дагы жакшылап көңүл бөлүп карашыбыз керек. Бул эки жөнөкөй сүйлөмдүн кайсынысы ойду жыйынтыктап атат? Булут кайда жылса деген сүйлөмбү, же болбосо көлөкө да ошол жака жылат деген сүйлөм жыйынтыктадыбы? Туура. Көлөкө да ошол жака жылат деген баш сүйлөм болду. Ал эми булут кайда жылса, багыныңкы сүйлөм. Себеби булут кайда жылса деп биз чекит кое албайбыз да. Ал сүйлөм экинчи сүйлөмгө көз каранды болуп атат. Башкача айтканда багыныңкы абалда турат. Ошол себептен багыныңкы сүйлөм дейбиз. Кийинки сүйлөм. Ким досун алдаса, ал өзүн алдайт. Кандай сүйлөм түзүлөт балдар? Ким досун алдаса, ал өзүн алдайт деген татаал сүйлөм түзүлдү. Бул жерде дагы баш сүйлөм кайсы? Ал өзүн алдайт. Ал эми багыныңкы сүйлөм. Ким досун алдаса, багыныңкы абалда турду. Демек балдар, баш жана багыныңкы сүйлөмдүн айырмасын түшүндүк деп эсептейм. Азыр окуу китебиңердин 62 бетинде
174 көнүгүнү чогуу аткарабыз. Бул жерде эмне деп бизге тапшырма берип атат? Маанилик жактан жакын болгон экинчи жөнөкөй сүйлөмдү таап, сүйлөмдү толуктагыла. Жоксо көпчектин ордуна биз дагы бир сүйлөм таап жазышыбыз керек. Анда эмесе көнүгүнү чогуу аткарып көрөлү. Көнүгүнүн биринчи сүйлөмүнө көңүл бөлөлү. Күн ачык болсо, экинчи биз маанилеш сүйлөмдү табабыз. Биз тоого чыгабыз дедик. Кийинки сүйлөмдү карайбыз. Эки улак суунун үстүндө көпүрөгө келишип, элеңдеп эки жагын карашты. Кулак экөө, сөз бирөө. Адамдар кең пейилдүү, айкөл болуңуздар. Ошондо жан дүйнөңүздөр тынч болот. Кыш келди да өз өкүмүн өтөй баштады. Балдар, муну менен силер 174 көнүгүнү аткарып бүттүк деп эсептебегиле. Муну биз чогуу аткардык баарыбыз. Ар кимиңер үйдөн отуруп алып, биринчи жөнөкөй сүйлөмгө маанилеш жөнөкөй сүйлөмдү таап, татаал сүйлөмгө айландырып, сүйлөм түзүп көргүлө. Балдар, татаал сүйлөмдөр ооз-эки кепте тыным менен окулат. Ал эми бул экрандагы сүрөттү силерге тааныш деп ойлойм. Кайсы сүрөт бул, балдар? Албетте, биздин кемеңгер жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун калемине таандык Ак кеме повестинин сценарийинин негизинде жазылган Ак кеме тасмасын чагылдырган сүрөт. Ал эми каармандар кимдер? Албетте, Нургазы жана анын таятасы Момунчал. Силер жогоруда уккан көркөм окуу белгилүү дипломат Талатбек Масадыковдун ошол Ак кеме повестинин үзүндүсүн окуган. Бул текстте кандай татаал сүйлөмдөр кездешти? Биз алдыда ошону чогуу көрөбүз. Бу баланын эки жомогу боло турган. Бири жан билбеген өз жомогу, экинчисин таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда. Ошол жылы бала 7-ге толуп 8-ге аяк баскан. Оболу кара дермантин портфель колго тийди. Боорунда калем-салем салар жамак чөнтөктө жылтыраган темир килити бар. Кулпунуп, тилин тээкке салса, чык этип бекип калат. Кыскасы, окуучунун кадимки портфели. Бирок балага кадимки эмес, укмуш көрүндү. Кеп ушул портфелден башталды. Текстеги татаал сүйлөмдөр. Бири жан билбеген өз жомогу. Экинчисин таятасынан уккан. Ошол жылы бала 7-ге толуп, 8-ге аяк баскан. Боорунда калем-салем салар жамак чөнтөктүү, жылтыраган темир килити бар. Кулпунун тилин тээкке салса, чырк этип бекип калат. Бирок балага кадимки эмес, укмуш көрүндү. Бул татаал сүйлөмдөр азыркы көркөм окууда кездешти. Балдар, биз жогоруда эки жөнөкөй сүйлөмдөн турган татаал сүйлөмдөрдү мисал келтиргенбиз. Ал эми ушул сүйлөмдөрдүн арасында 2ден ашык жөнөкөй сүйлөмдөрдөн дагы татаал сүйлөмдөр түзүлөрүн байкадыңар, балдар. Эми балдар, өз алдынча иштөөгө тапшырма алабыз. Көркөм чыгармалардан татаал сүйлөмдөрдү таап, алардын тең байланыштагы же багыныкы байланыштагы татаал сүйлөм болгонун аныктагыла. Ал сүйлөмдөрдү тыным менен, интонациясы менен окугула. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Асманыбызда дайыма жаркырап күн тийип турсун. Ошол жарык күндүн астында баарыбыз ден соолукта, аман эсен өмүр сүрөлү деген тилектер менен
бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Саламатта болгула.